Урматтуу кыргыз элим, сиздерге чукул кайрылуу кылып атам. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин мен жогорку кеңешке шайлоого катышкам. Мени мыйзамсыз сындырышкан. Ал эми азыр болсо, мына шайлоо өнөктөшүн мыйзамсыз жүргүзгөнсүң деп 1-2 ооз сөзүм үчүн 7,5 миң сом акча азыр төлөтүп атышат. Кошоматчы, бирөөгө таянган, бирөөнүн акчасы менен келген, өзүңүздөр көрүп атасыздар кандай абалдарга келет. Мен учурдан пайдаланып, эл журт баарыңыздарга биздин президентибизге кайрылгым келет. Азыр абал кандай болуп турат? Дал ушул абалдын өзөгүн 14-округда Кундуз Сулайманов менен Болот Борбиев кылды деп мен ишеничтүү айта алам. Мен азыр ишенесиздерби, мына пробацияда жүрөм, жүрөгүмдү колума кармалып сүйлөп атам. Мен Кыргызстандын келечеги үчүн кейип сүйлөп атам. Эл журт, мына мени буга чейин соттотушту. Массалык башаламандык кылдың деп шаардык кеңеште мандатым алышты. Дал ушул Кундуз Сулайманов менен жана башка күч структурадагы адамдар алды. Мен азыр ачык бир аз айта албайтам, бирок убагы келет баарын айтам. 2 күн биринде мени сүйлөгөндөрүмдү, эмне мынтип сүйлөйсүң, видеоңду өчүр, сени биз каматабыз, сени биз жок кылабыз деп айтып атышты. Шаардык кеңештин депутаты катары ар бир маселени көтөрсөм, ар бирине жармашып, мен келечекте чоң оппонент болорумду билип сындырышты. Мына президентке жеткирип бериңиздер. Мен эмес, чыныгы башаламандыкты кылган, чыныгы бийликти кулатам. Бийликке момдай суусап, элдин эртең эмес, өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлогондорун ачыкка чыгып калды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, президентке ким акарат айтты, эң биринчилерден болуп. Аны ким колдоду? Буга чейин ошол шайлоодо башталган. Ишенбесеңиздер, мына менин оппоненттерим бардыгы айтат. 14-округда буга чейин жогорку кеңеште депутат болгондорду кабинетке сүйрөп келип туруп эле талапкерлигин алып коюшту. Ушундай да адилеттүүлүк болобу? Мына эми бизге күн тийгендей, күн чыккандай мына оюбузду айтып атабыз. Эч нерсе кереги жок, оюбузду айтып атабыз. Ушундай болбоду, бул башынан баштап даярданбадыбы? Менин видео жүргүзүүлөрүмдө көрсөңүздөр, мен алдын ала эле бардыгын жыйынтыгын айтып койгом. Биринчи Болот Борбиев болот, же Кундуз Сулайманов болот. Андан кийин мынакей Гүлшаркан деген болот, тилекке каршы деп айтып койгом мен алдын ала эле. Вангада эле. Мен жөнөкөй адам ушундай анализ кылып атам. Ал эми булар чыныгында бийликти базалабыз деген эле кадамдарды кылган. Мен айткым келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эл журт 14-округду жокко чыгарыш керек. Мына эркек болсо, буга чейин катталган талапкерлер, жогорку кеңештин мурунку депутаттары айтып чыгат. Арыз жазат. Мен жеке өзүм арыз жазам. Жокко чыгарыш керек ал жерди. 14-округда мынакей Камчыбек Кыдыршаевичтин жакын адамдары болгон. Ушинтип эле айтайынчы. Жогорку кеңеште 70 миң сомдон айлык алса, мейли 4 жыл иштеди. 3 миллион 300 миң сом эле болот экен. Мен көрүп атам да, саналбаган акчалар болот. Аларды кошсоң да 10 миллион, 30 миллион сом. Каяктан бул акчалар? Буну эсептеп көрсөң 300 миң доллар болот. Каяктан бул акчалар? Декларациясын карасаң, менден кетей. Мына дал ушундай акчалар Шайырбек Ташиевдин эле жанагы 12,5 миллиард акчасынан деп эле эсептейм. Ошондуктан текшерүүгө алыш керек. 14-округду жокко чыгарыш керек. Эркин күрөш кылыш керек. Булар база болбодубу? Мен сурадым, силердин оюңар кандай? Силерде атаандаштык деген болобу десем, намеренно кетип атпадыбы? Анын баары мынакей президентке акарат айтканда эле элдин баары түшүнүп атат. Эмнеге баратканын. Кундуз Сулайманов ачык эле айтып аткан, мен ИИМдин башчысы болом, министр болом. Дайыр өзү дайыр жер жетектеп, тигинсин президент кылабыз, база болбодубу кадимкидей эле ачык эле. Ошондуктан мына 14-округ боюнча чыныгы атаандаш кылабыз десек, кайра башынан бизге окшош атаандашты кой бериш керек. Билбейм, мен азыр сөзүм жетеби, жетпейби, эртең камалып кетемби, эл журт өзүңүздөр күбө. Мен бүгүн ушуну айтканга аргасыз болуп атам. Ал эми чыныгы өзүңүздөрдүн мындай ишенген талапкерлериңиздерди көтөргүңүздөр келсе, мындай кыргыз үчүн күйгөн кыргыздарды көргүңүздөр келсе, жардам бериңиздер. Мен М-банк карталарымды коем, жардам бериңиздер. Бул принципиалдуу маселе, мен өзүм чөнтөгүм менен төлөбөймүн. Эл үчүн күрөшүп тургандан дагы иши өзүм чөнтөгүм менен төлөшүм керекпи? Элдик адамдарды эл көтөрүш керек. Менин видеомду бөлүшүп коюңуздар. Президентке жеткирип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Биздин мекенибиз тынч болуш керек. Жаркын келечек, өнүккөн Кыргызстанды көрүшүбүз керек биз.